Жоолукту кийгенден кийин периште болду деген эмес. Туура моюнга алыш керек. Жоолукчандар дагы сигарет чегип жүргөндөрү бар. Жоолук тагып туруп, жоолук кийип туруп ичип жүргөндөрү бар. Каалаган ишин кылып жүргөндөрү бар. Парктар менен ар нерсе кылып жүргөндөрү бар. Жоолук урматтуу мекендешим динге тиешелүү маселе экен. Ал адам деп айтышыбыз керек. Диндин бир символу, диндин бир тиешелүү нерсесин баягы адамга байлап койбошубуз керек биз. Ошол адам деп айтышыбыз керек. Ошол кыз же ошол эркек деп айтышыбыз керек. Биз өзүбүз түшүнбөй туруп көп нерсени баягы диндеги жоолукчандар ушинтип жүрөт го. Сакалчандар ушинтип жүрөт го дейт да кээ бирлер. Ошол адам ошентип жүрөт. Мындайынча алып караганда деле, жакшы жактан алып караганда деле макул, ал жоолугу бар экен, сигарет эле чегип атыптыр. Жоолугу бар, сигарет чегип атат. А бирок канчалаган эркектердин өзүн тосуп атат. Сигарет чегип атат, макул, анда барып таштайт буюрса. А сизчи, денеңизди бүт баарына көрсөтүп коюп атасыз. Чегиш бир эле өзүңүзгө зыян. Чегиш ден соолугуңузга зыян. А бирок жылаңат жүрсөңүз, бул жактагы канчалаган көзү кайнап өрт болуп турган эркектерди канча кыйын азапка салып коюшуңузду билесизби? Канчалаган күнөөлөргө себепчи болушуңузду билесизби? Ошондой экен, кенен ойлонгонду билишибиз керек. Жоолук кийбей жүрүш, урматтуу мекендешим, бир күнөө боло турган болсо, канчалаган эркектер көрөт, алардан дагы күнөө келтире берет да. Жоолук ошондуктан парз, Аллахтын диниге каршы чыкпай. Ким жоолукчандар деп, ким сакалчандар деп динге каршы чыга турган болсо, ал Кудайга каршы чыгып атат. Пайгамбарга каршы чыгып атат.